Саламатсыңарбы, урматтуу YouTube'тун көрөрмандары. Аватар менен Кожо Жаштын эмне байланышы бар? Дегиле байланыш барбы? Бишкектеги смогтун эмне алакасы бар? Табылды Абдылдаев деген ким? Эмне тиешеси бар буларга? Смогту кантип жеңебиз? Жеңе алабызбы деги? Биз бүгүн аватарбызбы же тиги Пандораны басып жаткан элбизби? Бүгүн баарыбыз билебиз аватар тасмасын. Бул бир тараптан жаратылыш менен, табигат менен уйкаш, гармонияда жашаган элдер, башка тараптан өз илимин өнүктүргөн, анын аркасынан техногендик чөйрөнү жаратып, цивилизацияны жаратып, бир чоң жетишкендиктерге жеткен элдер менен ушу эки топтун мамилеси, кагылышуусу, чыр чатагы чагылдырылып көрсөтүп жаткан тасма. Тасманын режиссеру Джеймс Камерон. Бул проблеманы башынан эле өтө жакшы көрөт, жакшы билет да. Эски кинолорун эстесек, ошол эле легендалуу Терминатор. Дегиле Камерон өтө атактуу режиссер да. Титаник, Чужие, Бездна, бүт кинолор жакшы. Эми мындай атактуу режиссер өз тасмаларында бир терең маанини ачыктагысы келет да. Ошентип техноген чөйрө менен биосферанын кагылышын көрүп жатабыз. Аватар деген тасмада. Башкача айтканда экология проблемасы. Экология проблемасын оңгусун кыска айтып кетели. Жаратылыш, табигат өзүнүн циклдери бар. Өзүнүн жандыктар жана тиги өсүмдүктөр ортосунда бир балансты кармап келет. Мисалы, жырткычтар, башка жанбарлар баары бири-бирине керек, бири-бири менен байланышта жашап келет. Жаратылыш өзү жараткан нерсени өзү жок кылып турат, өзүнө сиңирип. Ассимилизация, диссимилизация процесстери үзгүлтүксүз жүрүп турат да. Өсүмдүк өсөт, анан убага келгенде чирийт, жерге сиңип кетет. Жаны бар табигаттын бир бөлүгүн өзүнө азык кылып алат. Бир учурда өзү да башкаларга азык болуп берет. Тиги жерде жатып калып калган күндө деле ал курт кумурскага азык болуп берет, жерге азык болуп берет. Эми бүгүнкү адам жараткан нерсени жаратылыш өзүнө сиңире албайт. Ал нефтепродукт, пластик, полиэтилен дегендер тиги хвостохранилищелерде айтпай эле коеюн. Адамзат жараткан цивилизация, техноген чөйрөсү жаратылышты кысып келатат. Табигат адамга туруштук бере албайт. Бул адамзаттын проблемасы, дегиле баягы планетарлык проблема. Эми адамзат өзүнүн өнүгүү баскычында бир коомдук ирет, бир коомдук формат болгон. Ал ирет жаратылыш менен уйкаш мамиледе болуп, ага аяр мамиле кылган. Ал иреттин аты көчмөнчүлүк ирет. Кочевая цивилизация, номадийская цивилизация дешет, кочевая культура дешет. Ошол себептен ал элдердин каармандары Эртөштү, Кожо Жаш сымал болгон да. Бизде андай экологиялык эпостор көп. Эң белгилүүсү Кожо Жаш дейли. Суур эчки айтат да, ай Кожо Жаш макул, 40 улагымды аттың. Эми жок дегенде текемди калтыр. Башкача айтканда, мен тукумумду улантайын деп суранат да Кожо Жаштанчы. Мергенчи Кожо Жаш өз күчүнө ишенип, текеберленип, текесинде атып өлтүрүп салат. Эгер киносун эстесек, кинодо режиссер тагыраак техногенге басым кылып тарткан да. Кинодо ошо күкүрт менен аткан мылтыктын эсебинен, башкача айтканда техниканын эсебинен тиги суур эчкинин тукумун кырат Кожо Жаш. Сиздер бизди аңтерлери, жазгы маралдын эликтин мүйүздөрү менен камсыз кылсаңыздар, биз сиздерге жаңы мылтыктарды беребиз. Ал мылтыктар милтез сатылат. Ой, тажик, карасаң, жуштырбай. Башкача айтканда, адам менен жаратылыштын ортосундагы тең салмактуулукту бузуп салды Кожо Жаш. Эми ошо маалдын элинин түшүнүгүндө, башкача айтканда, ааламды таануусунда, философиясында тотемизм, шаманизм, анимизм деген үстөндүк кылып турат да. Ошо жылдарычы. Эми ошо жылдардын түшүнүгү боюнча Кожо Жаш кечиргиз өтө чоң күнөө кылып жатат да табигатка карата. Ошого суур эчки каргап жана анын каргышы ишке ашып жатат. Суур эчкинин каргышы тийди. Кожо Жаш жазасын алды. Бул өзү эмне демек? Бул демек ушул эпостун автору байыркы кыргыздар табигатка болгон мамилеси жана ошо элдик көз карашы, ошо элдин философиясын кийинки муунга жеткизүү аракети. Башкача айтканда, жаратылыш жаман эмес, адам жаман эмес, тең салмактуулукту сакташ керекпиз деген сөз. Ал жылдар ошо салмактуулук, баланс деген түшүнүктөр мындай күчтүү эле да.
теңир тоо, көк теңир, жер эне, умай эне, бугу эне дегендей. Ошентип аватар менен кожо жаш бир проблеманы ар тараптан, ар баягы түшүнүктөн чагылдырылышы да. Бирөөсү байыркы кыргыздардын философиясы, бирөөсү атактуу Голливуддун режиссерунун баягы чыгармачыл баяндоосу. Гайра өзүң баштадыңбы? Кайдагы кожо жаш, кайдагы аватар? Аватар деген ол Голливуддун киносу. Фантастика, башка планета. Кожо жаш деген эпостой, сен кантип? Это же совсем разные вещи. Мен мурдунда вообще. Туура. Камерон ошо ойлоп тапкан жашыл аватарлар аркылуу ошо адамдар өз планетасын булгап, башка планеталарга саякат жасап, басып алып атат. Ушундай чыгармачыл образдардын мисалында экология жана адамзаттын эгоизминин проблемаларын ачыктап жатат Камерон. Бекеринен аватарлар баягы индейстерге окшош эмес да. Карасаңар, алар адамдар сыяктуу эле баягы үй бүлө, коом болуп жашашат. Алар толугу баягы байыркы табигат менен уйкаш жашаган адамдар сыяктуу эле да. Что это? Наша земля! Эми аватар киносунда баягы аватар киносуна барып IMAX, попкорн, спецэффект, анан визуал менен эле чектелип калса, анда биз түшүнбөдүк эч. Экология проблемасы өтө актуалдуу. Бишкектин абасы дүйнө жүзүн боюнча эң кир болуп чыкты. Союз маалында самый зеленый город дешчү экен. Азыр дүйнө жүзүндө биринчи орундабыз абаны булган иш боюнча. Кантип кожо жашты айтып келген эл, жаратылышка ушунча аяр мамиле кылган эл ушундай акыбалга келип калды. Демек бир проблема бар экен да бизде. Демек биз эл катары, баягы эл катары кайсы, кандай заманда, кандай коомдук иретте жашап жатканыбызды билбей атабыз да. Коом катары, коомдун өсүү, өнүгүүсү деген эмне билбей калдык. Аны билүү биринчиден баягы илим деген эмне деген суроого жооп бериш керек аны билиш үчүн. Смогтун келип чыгышы себептери өтө эле көп. Ага салымын кошкон факторлор өтө эле көп. Ошол эле көмүр сапаты, ошол эле унаанын көптүгү, шаарга келген шамал траекторияларын бузуп кабат-кабат үй куруп салдык, катализатордон эркен сатылуусу, көмүрдүн кымбаттыгы, экология инспекциясынын алсыздыгы жана башка. Мунун баары бүгүн ошо суур эчкинин улактарын атканга барабар да. Аватарда ошо кристалл үчүн кыйратып жаткан күч. Вот почему мы здесь. Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. Бизди бүгүн өз экологиябызды кыйратып жатат. Башкача айтканда акчаны көздөө күчү. Дароо эле айтайын, бул проблеманы биз чече албайбыз. Азыркы турган капиталисттик иретте биз чече албайбыз. Экология проблемасын чечүү элден, коомдун бир иретке келүүнү, бир илимий платформага турууну, элдин күч кубатын, потенциалын бир максатка тургузууну талап кылат. Ал нерсени капиталисттик либералдык иретте кылуу мүмкүн эмес. Ал үчүн социализмдин ыкмаларын ишке салуу керек. Эми мына Табылды Абдылдаев деген ким? Мына эми келдик. Анын илимий эмгектерин эстесек болот. Союз деңгээлинде атагы чыккан мыкты илимпоз. Азыркыга чейин баягы Кыргыздан чыккан философтор ким эле десе ошол баягы Табылды Абдылдаевди эстешет да. Ал илимий бабабыз экология проблемасын илимий изилдеген жана көп эмгек жазган. Өнүккөн цивилизация менен баягы куралданган коом ушу табигат менен кандай уйкаш болуш керек деген проблеманын үстүндө иштеген. Многие его коллеги и не подозревали. Он занимался труднейшей проблемой – философией, диалектикой, теорией познания и методологией науки. Всем то время было известно. Его работа о виде, философская работа методологии – это сложная проблема. Также, например, его работа о причинности, его работа о предвидении, его работа об искусственном, естественном и также другие интересные. Бирок биз ага мураскор боло албадык. Бүгүн баарыбыз популист Грета Тунбергти тааныйбыз. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare... Билебиз ким экенин. Бирок Абдылдаев ким экенин билбейбиз. Бул биздин муундун ушу өз илимий мурасчыларыбызга карата баягы кылмыш да.
Эми байыркы кыргыздарда илим жок болчу. Ошого эпос, уламыш, жомоктор, элдин баягы идеологиясын түптөөчү институт болгон. Жана ошол маалда эпосту угуп коюш жетиштүү эле. Азыр ушундай цивилизация өнүккөн заманда ошо эпостун функциясын илим аткарат. Башкача айтканда, илимди укканды үйрөнүш керекпиз. Эми илимди айтчу мурасчыларыбыз бар, жетиштүү. Алардын бири мына Абдылдаев. Бирок биз эч укпай атабыз да. Бул өтө өкүнүчтүү. Урматтуу кожо жаштын тукумдары, суур эчкинин улактарын кыра бербейлик. Алар кырылса, эртеси өзүбүз кырылабыз деп айтып коюш оңой, туурабы? А иш жүзүндө эгер азыр мамлекет чынындап смог менен күрөшүү ыкмасын ишке ашыра баштаса, унаанын техосмотрун контролдоп, кайсы бир стандарттарга такап, дизелдей контролдоп, евро 6, евро 7 жана башка деп, анда биз эл нааразы болуп чыгабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын эли баягы кожо жаш кино эпосунда эмес, киносунда мылтыкталып, башкача айтканда, ошо техниканы алып, аны эмне кандай иреттебей эле аша колдонуп жатабыз да. Ошо кожо жаштай элечи. Lexus десе эле аны баса калдык сүйүнүп. СССРден калган ГЭСтерди иштете бердик, эч модернизация кылбай. Ал бир чексиз ГЭСтерде болгонсуң. Илимге таянып пландаштыруу, өнүгүү, стратегия деген эч болгон жок да. Кандай ыңгайлуу болсо, ошондой жашай бердик. Сүйүнүп. Кесепети смог. Ошентип смог бизди бүгүн бизди илимди билүүгө мажбурлап жатат. Коомдун баягы экономика ыкмасы, руханий баалуулуктары, соц тармагы, саясий күчү баары илимий критерий менен бир иретке келмейин биз смогтон улана беребиз. Кожо жаш. Эмне уктабайсың? Бирдеме көрүнүп атабы?